Зуура Сооронбаева «Алтын аяктан суу ичкендер». Окуп аудиолоштурган Чолпон Расулова. Көңүлдөрүндө эчтеке жок, бейкапар, шатыра шатман болуп ойноп отурган балдар өздөрүнүн үйүнө чукул келип токтогон машинаны көрүп, сөрөдөн биринин артынан бири томолонуп түшүп, ала-сала кубанычтуу үн менен кыйкырып жиберишти. Кудай, Кудай, атам келатат. Тигине биздикине көп конок келди. Абдимитал менен Абдыгапар биринен бири өтүп жарыша сүйлөп, тигилердин алдын тосо жүгүрүштү. Ата, апаңды алып келдиңби? Шарипа жүгүрүп баратып мүдүрүлүп, үстөмөнүнөн жыгылды. Эс тартып калган Марапат колунда жетелеп турган сиңдисин кое берип, өзүнөн өзү элдин көрүнүшүнөн жамандыктан жыт алган, эликтин чаарчыгынан бетер, кирпиктери ирмелбей, көздөрү коркунучтуу алайып, тоңгон муздай болуп турган ордунда катты да калды. Мынчалык көп киши биздикине эмнеге келатышат деп ойлонгончо болбой баардыгы дарбазага жакындай берип чурдей түштү. Киши өлгөндө ушинтип адамдардын өкүрүү ыйлаарын Марапат билүүчү. Жүрөгү оозуна тыгылды. Кызык, булар эмне үчүн биздикинде өкүрүп келатышат? Биздикинде эч ким өлгөн жок го, баарыбыз тирүүбүз го. Апам болсо төрөт үйүндө, Акынбек болсо Фрунзеде окууда. Ушул маалда көпчүлүктүн алдында өкүрүп келаткан атасы Куралды көрүп кыз калчылдап кетти. Кызык, элди туурап, атам эмнеге өкүрүп келатат? Эмне үчүн? Көпчүлүктүн жүрөктү титиреткен жагымсыз үнүнөн акыл эсин жоготуп, Марапаттын көздөрү ала чакмак болуп баратты. Чуунун ичинен таптаана бөлүнүп чыккан атасынын асыл кайран Гүлжарым, эми кайдан көрөйүн деген сөзү болду. Кызык, Гүлжарым дегени ким болуп кетти? Деп ойлонгончо болбой, кимдир бирөө Марапатты кармады. Дагы кимдир бирөөнүн «Ой Гүлүп аны алгыла, жүрөгү түшөт» деген сөзү кыздын кулагын жаанын огундай көзөп өттү. Кагылып кетейин Марапат, апаңдан ажыраптырбыз. Эсиң бар эмеспи? Кайрат кыл эми. Кайсы апам? Өңү өчүп, көздөрү алая түштү. Канча апаң бар эле кокуй? Бүбайша, төрөттөн каза болуптур, түшүнүп жатасыңбы? Апа кебай. Үнү Кудайга жетип, чучуктай чыңырган кыз аялдарга бой бербей, канатын жулган чымчыктай жерде тырпырап жатты. Жок, калп айтып жатасыңар, апам тирүү. Бизди таштап өлбөйт апам. Жок, өлбөйт. Марапат эсмаз. От жутуп алгансып, ичеги боору эзилип, жүрөгү өрттөй жанат. Марапат үчүн дүйнө бүтүп, асман кулап жерге түшкөндөй болгон бир караңгы туңгуюк төбөсүнөн басып тургансыды. Мындан ары булар үчүн күлүүчү күлкү да, сүрүүчү өмүр да эч жерде жоктой сезилет. Апам жок, кантип күн көрүп суу ичебиз? Сен өлгөнчө мен өлүп, сен барып жаткан жерге мен барып жатсамчы? Деп бирөө үйрөтүп, ушинтип ыйла, ушинтип айт дегенсип, боздоп какшап, көз жашы жамгырдай төгүлөт. Көргөндөрдүн баары кандай курган бала эле, кайрат кыла албайт экен го дешип, үстүнө үйрүлүп түшүп жатышты. Ушул маалда кандайдыр жүрөккө жакын, бир жагымдуу үн кулагын жумшак сылап өткөнсүдө. Ага бул үн эмне үчүндүр энеси Бүбайшанын үнүнө окшоп кеткендей болду. Көздөрү канталап, кабагы ачылбай бети башына чейин ак баржак болуп, шишиген армандуу Марапаттын кирпиги акырын көтөрүлдү. Ошол саамда маңдайында жүйүртө басып ыйлап отурган салаваттуу, кара торусунан келген сымбаттуу, бейтааныш аялдын көзүнө уруна түштү. Айланып кетейин, кызым, ажалга айла жоктура. Апаң жаш экен. 39 деген эмне? 6 баласынын улуусу эле Акынбек тура. Сен экинчиси экенсиң. Эң кичүүңөр 3-тө экен. Мен баарын уктум. Силердин эр жетип, бой жетип, адам болгонуңарды көрбөй арманда. Жаш кеткен апаңарга кыйын болду. Энесиз жашоо силерге канчалык оор болорун билип турам. Алланын жазганын көрбөскө чара жок. Апаңар болбосо атаңар бар. Курал аман болсун, кайраттуу бол кызым. Катуу кайгыдан адам оорукчал болуп калуусу ыктымал. Ал эми оорукчал адамдын бактысы бөксө болуп калат. Апаңарды жакшы көргөнүңөр чын болсо,
акылдуу болгула, жакшы окугула, тартиптүү болгула. Ошондо гана энеңердин арбагын сыйлаган болосуңар. Эсиңде болсун, ар кандай иштерде силер үчүн биздин эшигибиз да, кучагыбыз да ачык. Жашоо турмушуңарда ар кандай жетишпегендиктериңер болобу, кемчиликтериңер болобу, тартынбай келип тургула. Биз өзүбүз да келип силерден кабар алып турабыз. Аял Марапаттын бетинен өөп, кол жоолугу менен карагаттай кош каректен аккан көз жашын сүртүп ордунан турду. Бул эжекеңди тааныйсыңбы? Деди кызга 1 Май колхозунун раиси Кыдырова Токон ордунан козголо берип. Биздин Ала Бука районунун секретари Жамиля Керимбаева деген ушул киши. Ажал менен азапты кайдан деп болбойт тура. Өлүм бул үйдө энеси Бүбү Айша менен эле бүтпөптүр. Апасынын кайтыш болгонуна 3 ай толуп толбой таптаза турган атасы Курал Сатыбалдиев контордон ичим деп келип жыгылды. Марапатты жанына чакырып алып, алагар көзүн жашылдантып, мен эч кимге карыз эмесмин, мага 2 деп сөзүнүн аягына чыкпай түйүнчөктөй түйүлүп жатып, догдурга жетпей жарык дүйнө менен кош айтышып кете берди. Бул 1961-жылдын 29-августу болчу. 10-классты артыкчылык аттестаты менен бүтүп, Бишкектеги медициналык институтка кеткен Акынбек окубай кайта келди. Кайра баштан ыйдын үстүнө ый, күйүткө күйүт кошулду. Бармактай баланын башына түштү. Өз күчү менен өтүп алган окуу жайына кайрылып бара албай кала берди. Өзүнөн кийинки 5 баланын келечек тагдыры эми Акынбектин мойнуна жүктөлдү. Ал кезде Марапат бар болгону 5-класста окучу. Өспүрүм эми жеке өз камын ойлобой, карындаштары менен бөөктөрүнүн келечек тагдырын ойлоп, кирпиктүү көзүн какпай таң атыруучу болду. Өзүм окубасам да, ушуларым окуп, ушуларым адам болсо экен деген тилек менен жашап калды. Эн атасы барда бир туугандарынын кимисинин кандай экенин байкоо албаган Акынбек эми түшүнүктүү да, баамчыл да болгонсуп кетти. Өзгөчө карындашы Марапаттын эмгекчил, сарамжалдуу, шамдагай, кичипейил, токтоолугу агасына өзгөчө жакты. Байкушум, адам болот окшойт. Бармактай болуп туруп бөөктөрүнө эже эмес эле энедей камкор болуп баратат. Эне көргөн тоң бычат деген ушул болсо керек. Апам окшоп, жез оймок болот окшойт. Сабагын түн ичинде даярдап, күндүз бүтпөй калган үй ичиндеги жумушун ара чолодо бүтүрүүнү Марапат өзүнө адат кылып алган. Бул түнү да Акынбек адатынча ата-энесин эстеп, бөөктөрүнүн келечек тагдырын ойлоп, уктай албай жатып, түндүн бир укумунда тышка чыкты. Айлана жымжырт, дымыр эткен добуш жок. Кошуна колоңдун жарыгы тегиз өчкөн. Бир гана өздөрүнүн ашканасынын жарыгы чакыят. Бала акырын басып келип, терезенин түбүнө обочо токтоду. Адегенде карындашын сабакка даярданып жатса керек деп ойлогон болчу. Бирок көрүнүш андай болгон жок. Кыз колундагы агасынын костюмун ары сылап карап, бери салып карап чыкты да, анан чөнтөктөрүн оодара баштады. Муну көргөн Акынбектин ою ала сала буй боло түштү. Эмне, бул кыз менин чөнтөгүмдөн акча издеп жатабы? Деген бир жагымсыз сезим көңүлүн чагылгандай аралап өттү. Абайлап карап турса, бир кезде жыртылып калган чөнтөгүнүн түбүн аңтарып, кармалап туруп, машинанын таманын көздөй жылдырып барып коюп, ошол замат ийнеликтей колдору менен зыпылдатып тиге баштаганын көрүп, кубанганынан чекесинен тер чыга түшкөнүн өзү да билбей калды. Кагылайын каралдым. Киши болот экенсиң. Эгерде апам аман болгондо, сен бир Марапат болбостон 2 Марапат болмок турбайсыңбы? Кантейин, маңдай сөөгүбүз тайкы турбайбы? Маңдайыбыздан көрөлү, деген абаз Акынбектин көөдөнүндө 1000 кайталанып удургуп жатты. Марапат чөнтөктүн жумушун колдон чыгаргандан кийин инилери менен сиңдилеринин көйнөктөрү менен чапан чыпкаттарын колуна алып, бирден текшерип, топчусу жогуна топчу кадап, бүчүсү жогуна бүчү тагып, айрылганын жамап, сөгүлгөнүн тигип бүткөндөн кийин ирети менен бүктөп көтөргөн калыбында ордунан тура баштаганда гана Акынбек толкунданган бойдон акырын басып терезеден оолактай берди. Күндөрдүн биринде жумуштан келген Акынбектин алдынан Гүлипа менен Шарипа
жарыша чуркап чыгышты. Тим эле кубанычтан маңдайлары жаркып, айтаарга сөз таппай, энтиккен калыптарында минтишти. Абаке, карачы бизди. Эжекем көйнөк тигип берди, жакшыбы экен? Ой, эжекеси, сиңдилерине сонун көйнөк тигип берген турбайбы? Экөөнү чын дили менен биринин артынан бирин имере тартып, айландырып карады. Кагылып кетейин, каралдыларым, жаныңар бек болсун, көйнөгүңөр морт болсун. Көпөлөктөй делбиреген кичинекей сүйкүмдүү карындаштарын алмак салмак өөп, алмак салмак жыттап алды. Рахмат эжеке дедиңерби? Эки кызды эки ыптасына көтөргөн Акынбек үйгө кирди. Агасынын сөзүн угуп Марапаттын көздөрүнө ысык жаш айлана түштү. Маркум энеси балдарына жаңы кийим тигип кийгизгенде Куралдын кубанычы жүзүндө жаркый түшүп, ушинтип айтып, ал дагы ушинтип куттуктоочу. Сөздүн түп жайына түшүнбөгөн Марапат оюнда эмне үчүн атам да, апам да жаңы көйнөктүн бат эле жыртылып калышын каалайт деп ойлочу. Көрсө. Бул кезде жаш аял мет жетимдиктин эпкининен сезимтал Акынбектин аң сезими ойгонуп, акыл эси толуп, өзү жаш чырпыктай солкулдап бой жетип, бөбөктөрүнүн келечек тагдырынан тынчын алып, санаасын санга бөлүп, өзү теңдүү кыздарды алдыртан сын көз менен жуудурай карап, ой толгонуп калган учуру болчу. Күн артынан күндөр жипке тизген мончоктой тизилип, ай артынан ай, жыл артынан жыл өтүп, Марапаттын 8-классты бүтүүчү мезгили жетип, мектепте экзамен жүрүп жаткан. Орус тили сабагынан ооз экисинен 5 алып, көңүлү көккө сермелип, үйүнө жүгүрүп келатып, сөрөдө сүйлөшүп отурган туугандарынын үнүн угуп, Марапат дубалга сүйөнүп тура калды. Кыз өзүнүн туугандарынын Акынбекти үйлөндүрүү жөнүндө ойлорун айтып жатышканын угуп, жүрөгү дүрсүлдөп кетти. Ал өзү келгенге чейин кандай, эмне деген сөздөрдүн айтылганын билген жок. Анын кулагы уккан сөздөр бул болду. Карындашым эмне дейт экен? Аларга айтыш керек. Кокустан Марапат макул болбосо, бөбөктөрүмө жакпаса үйлөнбөйм, деди жертиктеген бала. Ой акылсыз, сенин үйлөнгөнүңө кайра ал кыз сүйүнбөйбү? Эмне, сага колуктууну карындашың тандамак беле? Бизге жаккан Марапатка жакпайт деп турасыңбы? Силерге эмне? Баарыңардан ошол кызга убал болду. Уй сааган ошол, тамак жасаган ошол, кир жууган ошол. Иши кылып үйүңөрдү үй кылып, силерди муңдурбай кармап турган ошол кучкачтай болгон жаман кыз. Пай, чыйрактыгынан чыдап жатат ал бала. Аны түшүнөм, акелер. Эмне, менин өзүмө жакпаса деле аламбы аял? Бизге жаккан сага да жагат. Жакпасачы? Жок, андай болбойт. Өзүмө жакпаганга эч качан үйлөнбөйм. Үйлөнөсүң сонун эле. Жок, үйлөнбөйм. Менде да жүрөк, менде да сүйүү бар. Отургандар күлүп жиберишти. Биз сени жамандыкка кыйбайбыз. Жаман ойлосо Курал менен Бүбайшанын арба курсун. Эшигин көрүп төрүн өт, энесин көрүп кызын ал дегендей, ата энең менен башынан алышман чалышман жашаган, силерди билген эле жакшы адамдардын кызы. Агаларынын сөзүн угуп, баланын көңүлү ата энесинин курдаштарынын көпчүлүгү биринин артынан бири көз алдынан тартылып, анан алардын кимисинин кандай кызы бар экенин жакшы элестетип эстей албай жатты. Тигил бул деген менен болобу? Тууган деген тууганда. Ошон үчүн туугандын топурак алтын дешет турбайбы? Эмелки кежигеси кер тартып турган Акынбек бир кезде минтти. Кимдин кызы болсо да ошонун кызы болсун. Алып берүүчү кызыңарды көрмөйүнчө эчтеке айта албайм. Мурда ачыгын айтып, кимдин кызы болсо да мурда көзүмө көрсөткүлө. Жакса алам, жакпаса алмак турсун, жанына басып барбайм. Чанчардын кызын билесиңби? Деди агаларынын бири баланы сынай тиктеп. Акынбектин жүрөгү удургуй түштү. Анан эки бети анардай албыра түшүп минтти. Токтоканбы? Деп кандай сурап жибергенин өзү да билбей калды. Ооба, Токтокан. Билесиң да ал кызды? Билем, деди Акынбек. Ал кыз окуп жатпайбы? Ооба, окуп жатат. Окуусун тарап жакында каникулга келет экен. Кайнатаң Чанчар, кайненең Мыскал менен сүйлөшүп макулдашып койдук. Эми сөз өзүбүздө. Акынбек ичинен толкунданып турду. Баланын көңүлүндө өксүгөнү өзүнүн окубай калганы болду. Нике кайып,
Насип кайып дегендей негизинен Токтокан экөөнүн мамилеси мурунтан эле жаман эмес болчу. Бирок бул кыз экөөнүн оюнда үйлөнүү жок эле да. Акынбектин муюганын дароо түшүнгөн кыраакы агаларынын бири күлө сүйлөп мынтты. Өзүң Чанчардын кызына үйлөнгөндөн кийин карындашыңдын тоюна камын. Өзү үйлөнгөндөн кийин кайсы карындашын айтып жатканын түшүнүгү жетпеген Акынбек аңкая түштү. Эмне той? Кайсы карындаш? Бала туугандарын сыдыра тиктеди. Кайсы кыз? Эмне той деген эмнеси экен? Марапатты күйөөгө бербейбизби? Муну уккан кыздын жүрөгү болктой түштү. Акынбектин үнү бир окумга чейин өчө түшүп, каргылдана сүйлөп мынтты. Коюңузчу, Макен Али наристе да аке. Ойго куй, 8 бүткөн кыздан наристе болмок беле? Кызык бала экенсиң. Биз силерди эч качан жамандыкка кыйбайбыз. Тилеген тилегибиздин баардыгы жакшылык билсең. Үйү башканын түйшүгү башка болот экен. Таарынба балам бизге. Колдон келген жардамды аябай кылалы. Азыр бийликтин баары сенин мойнуңа жүктөлүп отурат. Ата ордуна ата, эне ордуна эне болуучу сенсиң Акынбек. Карындаштарың менен инилериңдин камын ойлонушуң керек. Бирок бизсиз, биздин жардамыбызсыз колуңардан эч нерсе келбейт. Ага туугандын тилин албай, өзүңөрдү өзүңөр билсеңер, тас талаада каласыңар. Антпегиле. Кеңешип кескен бармак оорубайт дейт. Келжеңдебей акыл ук. Макул угайын акылыңарды. Бирок марапат жөнүндө сөзүңөрдү экинчи укпайын. Макен окусун да. Өлбөй тирүү болсом, ини карындаштарымдын баарын окутам. Окутам эле дейсиң. Окут. Окутуш үчүн жетишээрлик каражатың барбы? Табам да. Өкмөт бар. Берет ошолор жардамды. Ансыз деле кечээ жакында эле райондон келген жетекчилер үйгө чейин келишип, ал акыбалыбызды көрүшүп, андан кийин мектепке барып мугалимдер менен сүйлөшүп, марапаттын окуусу жөнүндө айтып кетишкен. Көрөбүз аны. Жеңелүү болоорун угуп балдардын баары өлгөн ата-энеси тирилип келүүчүдөй сүйүнүштү. Алар жеңелүү болуучу күндү чыдамсыздык менен күтүп жатышты. Окуу эч-ак аяктап марапат 8-классты жалаң 5 деген баада бүтүрдү. Каникул ортолоп калган. Агаларынын баягы марапатты күйөөгө беребиз деген жагымсыз сөзү эсинен кетпей, сарсанаа болуп жүргөн кыз класс жетекчисине келаткан жолдо мектепке жетпей эрге шаалга жолугуп токтоп калды. Саламатсызбы агай? Өзүң кандайсың? Бөбөктөрүң жакшыбы? Жакшы. Мен сизге келаттым эле. Медициналык окуу жайынан окуйсуң дебедиңиз беле? Ага качан барам? Ошону билейин дегенмин. Качан барарыңды айтам мен, документтериңди өткөргөмүн. Кыз сүйүнүп кетти. Өткөрдүңүз беле? Деги окуй алар бекенмин. Сен окуй албаганда ким окуй алат? Окуйсуң, экзамен бербейсиң. Окуу башталардын алдында өзүм алып барам. Баса. Акынбек Чанчардын кызына үйлөнгөн жаткан тура. Угуп сүйүнүп калдым. Сыягы жакын арада жеңелүү болосуңар го. Жеңелүү болсоң, бөбөктөрүңдөн камтама болбойсуң. Майли сайга барып окуйбуз деген дагы 4 кыз бар. Сени менен 5 болот. Ооба. Ошол жайда Акынбек жубайлуу болду. Кыз келиндер университетинде окуган Токтокан сырттан окууга которулду. Ошентип үзүлгөндү улоочу, чачылганды жыйноочу, ак жуулуктун келиши менен кутмандуу үйгө кайра баштан береке кирип, батырай түштү. Марапат мектепте алдына окуучуларды салбай тың окуганы менен окуу жайында андай болгон жок. Бул жерде сабак бир гана орус тилинде эмес, медицинада терең колдонулуучу терминдер, дары-дармектердин, рецепттерде жазылуучу сөздөрдүн көпчүлүгү латын алфавитинде өткөндүктөн, ар бир тамганы так билип, ар бир сөздү котормосу менен өздөштүрүүгө туура келди. Элеттик жаш кыз үчүн мындай окуу арзанга турган жок. Адегенде эки анжы болуп жүргөнсүп, анын үстүнө бир туугандарын сагынып, кайра кетип калгысы келип да жүрдү. Бирок намыскөй, акылдуу кыз, айылдаштарынын Куралдын кызы окуй албай кайра келиптир деген аңыз сөздөрүнөн тартынды. Тырышып окуду. Кээ бир сөздү түшүнсө да, түшүнбөсө да, дүңүнөн жаттап алган күндөрү көп болду. Бирок жеринен түшүнүгү күчтүү, зээндүү Марапат арадан ай айланып жыл өтпөй тез эле сабакты өздөштүрүү жагынан группалаштарынын арасынан октой атылып чыкты.
Ооруканада өткөргөн практикада да көзгө тез көрүнүп, өзүнүн жөндөмдүүлүгүн көрсөтүү менен ооруканада жаткан бейтаптар менен врачтардын арасында чоң кадыр-баркка ээ болуп чыга келди. Сарамжалдуу марапат алган стипендиясынын бир тыйынын ашык чыгымдабай, тамакты да чени менен ичип, чени менен жейт. Анын жүрөгүнүн башын өйүп, ичкен ашы тамагына түйүлүп, санаасын санга бөлүп турган үйүндө калган 4 жетим болчу. Жеңем бар деп канчалык Токтоканды бел тутканы менен энеси Бүбүайшаны ойлой келгенде, жетимдин иши жетим да деп заманасы куурулуп кетет. Марапат бир гана Акынбектен камсыз, анткени анын Токтоканы бар деп санаасы тынч. Стипендиясын үнөмдөп, дүкөндөргө кирип, тандап жүрүп инилерине бир башка, сиңдилерине бир башка кездем алып жатаканага келет. Анан аларды кроватына жая салып, шашпай отуруп бир баштан бычып чыгат. Аны ара чолодо четинен алып, жөрмөгөнүн жөрмөп, кайуучусун кайып, тим эле кудум машинага тиккендей кылып зыңкыйта тегип, үйүнө келген сайын инилери менен сиңдилерин жугазындын гүлүндөй кылып кийиндирип коет. Марапат ошондо эле сулуулукту жогору баалап, жакшы тигилген кийим-кечеге өзгөчө көңүл бөлчү. Бирөөнүн кийген көйнөгү жагып калса, блокнотун алып, дароо сүрөтүн түшүрүп алчу. Бул мезгил дегениң учкан куштай неме турбайбы? Ошентип үйүнө барса окууга шашып, окууга келсе бир туугандарына шашып, учуп күйүп жүрүп окууну кандай бүтүп, убакыттын кандай өткөнүн билбей да калды. Оштогу балдардын областтык ооруканасынын ынтымактуу коллективи жаш кызды кучак жайып тосуп алды. Марапат ушул жерде иштеп жүрүп өз жубайын тапты. Өзгөчө болочок кайненесинин ким экендигин уккандан баштап сүйүүсүнө сүйүү кошулуп, эне мээримине канбай өксүп калган балалык кусасы алоо болуп ашып-ташып кетти. Оюнан да, көз алдынан да кетпей сакталып калган картина. Баягы башына каран түн түшүп, кара кийип, кан жутуп отурган кезиндеги эженин жакшы сөзү, энелик мээрими эле. Анда Марапат бул мээримдүү, салмагы сайдын ташындай болгон аялдын баласын сүйүп, ага келин болом деген ой үч уктаса түшүндө жок эле да. Көрсө, тагдыр деген ушундай татаал нерсе болот турбайбы?